Окутуулар жалаң кыргыз тилинде жүргүзүлүп, сапаттуу билим жана тарбияга бирдей көңүл бурганы менен айырмаланган. Билимдүү жаш муунду тарбиялап өстүрүп келген Чүйдүн Байтик айылындагы бул мектеп жеке ишкер, кайрымдуу инсан Имамдин Ташовдун жеке каражатынан тургузулган. 2015-2016 жылдары бизге ошол жылдары уже мектеп зданиясы керек болгон. Ошонун негизинде биз көпчүлүк Кыргызстанда болгон ишкерлерге кайрылганбыз. Булардын ичинде ошол Имамдин Ташовго да кайрылганбыз. Эгер бул кайрымдуулук ниетинде элге кызмат кыла турган окуучуларды же болбосо окуучуларды тарбиялайбыз биз дегенде, биз проектибизди сунганда бул киши кабыл алып, ушул мектеп зданиясын куруп берген. Азыркы кезде бизде 225 окуучу окуп жатат. Бул жерде онлайн билим берип атабыз, себеби шартка байланыштуу, пандемияга байланыштуу. Кут билим окуу тарбия комплексин курууга ишкер $1,5 миллион ашык каражат жумшаган. Биздин максатыбыз бул жерде демөөрчүлөрдөн сурап, демөөрчүлөр менен байланышып, мисалы мектепти эме кылып куруп бергенден кийин буюрса, биз да колубуздан келишинче окуучуларга татыктуу билим берүүгө, татыктуу тарбия берүүгө алар менен иштешип келебиз. Максат билим берүүбүз кыргыз тилинде. Бирок ошол эле кезде биз англис тилине басым жасайбыз. Жумасына 5 саат дээрлик 6 саат англис тили сабагы өтөт. Себеби чет өлкөдө окуш үчүн сөзсүз түрдө окуучуларыбыз англис тилди жакшы билиш керек. Имамдин Ташов демөөрчүлүк кылып ишке ашкан долбоор өз жемишин берип баштады десек болот. Тактап айтканда, мекемеден ийгиликтүү, жашоодо өз ордун таба алган бүтүрүүчүлөр чыгууда. Алардын көпчүлүгү жергиликтүү жана эл аралык алдыңкы жогорку окуу жайларда билимин улантышууда. Окуу комплекси 30га жакын адамды жумуш менен камсыз кылып, окуучулардын 70% өлкөнүн ар кайсы региондорунан чогулган. Имамдин Ташовдун бул долбоорду көңүл сыртында калтырбай колдоого алганы анын өлкө келечеги болгон жаш муундун билимине өзгөчө көңүл бурганынан кабар берет. Кыргызстандын келечегине салым кошкусу келди го дейм. Себеби мына дээрлик 5-чи бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Бул деген жана көрүнбөгөн жыйынтык да. Бул адамга мындай рахат берет болуш керек. Ийгилик, ошолор окуучулардын ийгилиги, мындайча элине, жерине салым кошкон инсан катары ага бир рахаттык берет болуш керек деп ойлойбуз да. Биз аябай ыраазычылык билдиребиз буга. Бул долбоор Ташовдун билим берүү тармагын көтөрүүгө салым кошуу максатында жасаган көп иштеринин бири гана. Анткени ал тармакты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жакшы түшүнөт дешет кесиптештери. Белгилей кетсек, Имамдин Ташов улуттук идеологияны даңазалап, элдин социалдык экономикалык абалын көтөрүп, билим берүүнү жакшыртууга салым кошуп, социалдык кызматкерлерди ар тараптуу колдоп келет.